Ооечке. Бүгүн ошол мээ деген сабакка дагы улай эс тутум, жолбосо көңүл буруу, образдуу эстөө жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүн кечиндеги сабакта мектепке эмнеге барабыз деген темада сөз кылабызчы. Азыр мээге байланыштуу сабагыбыз. Эми эс тутум деген бул память, билесиңер, көңүл буруу бул концентрация, внимание. Образдуу эстеп калуу деген кайсы бир нерсени башка бир нерсеге окшотуп, элестетип, воображение деп коет, салыштырып эстеп калуу дегенди билдирет. Эмне үчүн биз сабак окуп атканыбызда 45 мүнөткө чейин чыдап көңүл бура албайбыз? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн биз сабакта аягына чейин 45 мүнөттө чыдап мугалим тема түшүндүрүп атканда көңүл коюп отура албайбыз? Ойлорубуз чачырап кетет, алаксып кетебиз. Бир аз эле көңүл коеюн десек дагы башка нерселер оюбузга келип кетет. Кандай деп ойлойсуңар? Оюңарды бөлүшкүлөчү. Анткени кээде сабак кызыктуу эмес болуп калат, бизге жакпай. Ошондуктан Туура. Кээде сабак кызыктуу эмес болгондо оюбуз чачырап кетет, Жакшы. Дагы кайсы учурда бул бир аргументи, дагы кайсы учурда биз сабакка көңүл бура албайбыз? Кээде уйкум келип уктап калганымда. Уйкубуз канбай калганда сабакка көңүл бура албайбыз Ариет, Жакшы. Дагы кандай пикирлер бар? Өзүбүз деле башка нерсени ойлоп сабакка көңүл бурбай коебуз да. Туура. Башка нерсени ойлоп оюбуз чачырап кетет, Уйкубуз келип кетет качан? Сабак бизге кызыксыз болгондо. Сабак эмнеге кызыксыз болот? Анткени биз сабакты керек экенин билбейбиз. Эми эс тутум жөнүндө билесиңер, бул память аябай эле жакшы эле түшүнөсүңөр. Эс тутумду көңүл буруу жөнүндө сөз кылып атабыз да. Эмне үчүн биз көңүл бура албайбыз дегенде азыркы окумуштуулар мындай жыйынтык чыгарыптыр. Ученыйларчы. Силер көбүнчө ТикТокто отурасыңар, же болбосо кыска анимацияларды көрөсүңөр, играларды көрөсүңөр. Вот ошол играларда ойнойсуңар, ар кандай баягы контенттерди көрөсүңөр да интернетте. Бүт баары кызыктуу дагы, графикалар бат-бат алмашат, анимациялар бат-бат алмашат, кадрлар бат-бат алмашат дагы. Силердин мээңер ошол кызыктуу сүрөттүү, ар кандай кадрлар, ар кандай кыймылдар, движенияларды көрөсүңөр да мээңер бат мындай кабыл алып турат да, иштейт да эмес. Мээ иштебейт, биз игра ойноп атканда, биз неме кылып аткандачы. Логикалык оюндарды ойногондо иштебесе, жөн эле кино көргөндө, игра ойногондо, же болбосо кызыктуу нерсе көргөндө мээ иштебейт. Жөн эле мээ кабыл алып эле турат. Ошол мээбиз ар түрдүү сүрөттөрдү, кызыктуу нерселерди кабыл алып турат дагы бат-бат. Ал эми мектепте 45 мүнөттө жай процессти, акырын болгон нерсени неме кыла албай калат экен, кабыл ала албай калат экен, чыдабай кетет экен. Силердин мээңер кыска нерселерге ТикТокто көрөсүңөр, жарым мүнөттүк, 10 секундтук, 5 секундтук, 1 мүнөттүк эле нерселер бар, кызыктуу. Ошолорго биздин мээ адат болуп көнүп калат дагы, сабакка чыдай албай калабыз. Ошон үчүн азыр силер играларды, контенттерди, бир нерселерди көргөндө өзүңөргө граница койгула. Өзүңөргө дедлайн койгула, өзүңөргө таймер койгула. Мен бир күндө 1 эле саат игра ойнойм. Качан баардык жумуштарымды аткарып бүткөндө, баардык сабактарымды аткарып бүткөндө деп, анан кийин өзүңөргө 1 саат эле уруксат беришиңер керек. Эгерде силер анан кызыктуу бирдекелерди, көңүл ачууларды көрөм, хорошо, мейли бир күндө 2 саат, бир күндө өзү 15, 14, 13 жаштан баштап окумуштуулар 3 саат отурса болот силергечи. Андан ашык отурганга болбойт. 1 сааты мейли играга кетсин, 1 сааты
көңүл ачуу контенттерге кетсин, 1 сааты онлайн сабактарга кетсин. Ушундай меникиндей сабактарды окугула, онлайндан ютубтан ар кандай англис тил, орус тил дагы башка дүйнө таануу курстары бар. Ар кандай үйрөтүүчү сабактар бар. Ошолорду көргүлө дагы ошондой кылышыңар керек. Эмне үчүн Советтер Союзу мезгилинде балдарга мультфильмдерди бербеген? Анткени биз аябай көп мультфильм көрө бере турган болсок, сабак бизге кызыксыз боло баштайт. Эмне үчүн Советтер Союзу мультфильмдерин көрсөңөр, кадрлары жай, кызыксыз, тырың, тырың, тырың деп алмашат баягы немелерчи. Акырын жай болот. Көрсө, чыныгы биздин натура мээбиз жай кабыл алып, жайлымда эле иштейт экен да. Советтер Союзунан мультфильмдер биздин мээге дал келет экен, совпадение болот. Азыркы немелер, азыркы контенттер, мультик, кино, бүт баары контенттер прям мондой секирип жасап турат. Биздин мээ жай иштейт, көрдүңөрбү эми? Анан биздин мээ буну кабыл алыш үчүн эмне кыла баштайт? Кыймылдап баштайт. Сабагыбыз эмне? Сабак жай, мээң кыймылдап турат. Ошон үчүн сабакта чыдай албай кетесиңер, кызыксыз болосуңар. Бунун бир гана жолу контенттерди азайтыш керек. Суроолоруңар барбы? Түшүнүктүү болдубу? Чатка түшүнүктүү болду десеңер плюс жаза кеткиле. Суроолоруңар болсо суроо жаза кеткиле. Каршы болсоңор каршы пикириңерди айткыла. Кубаныч плюс, Байел плюс, Ариет Асима плюс. Рахмат чоң. Андан ары кеттик, Эми биздин мээ жөн эле эстеп калганга караганда бир нерсеге байланыштырып ассоциация деп коет да, бир нерсеге окшотуп эстеп калганды жакшыраак эстейт экен. Мисалы, кандай десем, мисалы, азыр мисалын давайте мына сабактан көрөбүз, кеттик анда. Азыр силер мына экрандан көрдүңөр, экрандан бир ак светте, 2 кара светте, 3 кызыл светте турганын көрүп турасыңар. Давайте ушуну көрдүңөр. Эми көргөнгө 5 секунд, 10 секунд берейин. Кайра экранды жапкандан кийин 9 кайсы светте эле, 7 кайсы светте эле эстеп көргүлөчү, канча цифраны эстеп айта аласыңар. Кетти анда. Канча немени эстеп калдыңар? Так, кеттик. Бирден четтен сурай берейин, Асема, сенден сурай берейинчи. Асема, канча свет эстеп кала алдың? 4 эле. 4. Кубаныч, сенчи? Мен 3-өн. Сен 3. Ариет? 5. 5. Райхан, сен Ихсансың, Ооба. Ихсан, кандайсың? Сен менен мурда иштешкенбиз, эсиңде барбы бул тапшырма? Канчоосун эстеп калдың? 4. 4. Сонун Байел? 5. 5. Сонун. Эми буну ассоциация кылып бир нерсеге байлап же бир нерсеге окшотуп эстеп калуу деген кандай эми? Так. Мисалы, любой эле өзүңөрдүн фантазияңарды жандыра берсеңер болот. Мен бир фантазия берип кетейин, силер каалагандай фантазия бере бергиле. Сөз түрдө мен айтканымдай болот дегендик эмес. Бир деген сан, ак светте болгондугун эмнеге байланыштырсак болот? Мисалы, мен ак свет дүйнөдө биринчи орунда турат деп эстеп калайын. Ак свет дүйнөдө биринчи орунда турат. Кара светти экинчи орунда турат дейин. Дайыма ак, кара болуп кетет го светтер, Караны экинчи орунда турат дейин. 3тү эмнеге ошотсоңор болот? Айта бергиле оюңарды. 3тү эмнеге окшотсоңор болот? 3тү мен
Букет, кызыл гүлдө букеттер бар го, букет. Гүл, подарка гүл берет. Дайыма 3 штук, 5 штук болуп берилет да, баягы таксандарда. 3 штук кызыл гүлгө окшоттум. Ак биринчи орунда турат, кара экинчи орунда турат. Кызылды 3 штук кызыл гүлгө окшоттум. 4 эмнеге окшотсоңор болот? Жашыл чөпкө. Жашыл чөпкө. Анда 4 штук жашыл чөп дейбиз, 4 штук жашыл чөп. Же болбосо менин вариантым, просто менин вариантым. 3 штук кызыл букеттин 4 штук жашыл жалбырагы бар деп коелу. 4 штук жашыл жалбырагы бар. 4 дана, 5 эмнеге окшотсоңор болот? Айта берле оюңарды. Бул жерде туура жооп жок, ката жооп жок деген вариант жок. Фантазиябызды жандырабыз. Мем давай неме команда беребиз. Сууга. Анда сонун суу көк болот. Эми көк сууну 5 деген санга кантип байласак болот, окшотсок болот? 5 арык. 5 арык. Хорошо. 5 көк 5 арык суу агып жатат десек да болот, Менин вариантымда көк асманда 5 жылдыз бар деп байланыштырып коеюн. Көк асманда 5 жылдыз бар. Ариеттин варианты боюнча көк 5 арыкта суу агып жатат, 5 арыкта көк суу агып жатат дейлик. Алтынны эмнеге байланыштырсаңар болот? Күндүн алтын нуру бар. Күндүн алтын нуруна байланыштырсаңар болот. Сонун, жакшы, рахмат. Күндүн алтын нуруна 7-ничи? 7-ни эмнеге байланыштырайлы? Жетини менин варианты боюнча 7 областка, мына жер күрөң болуп турат го, жер. 7 областка байланыштырсак болот. Ассоциация деп коет, байланыштыруу, окшотуу. Же болбосо жол 7-чи көчө деп койсок да болот, Күрөң топурактуу 7-чи көчө деп байланыштырсак болот. 8-нчини эмнеге байланыштырсак болот? Сегизде. Мисалы үчүн 7 областта, Кыргызстандын 7 областында 8 түрдүү фиолетовый, фиолетовый сүрөттөгү сыя гүлдөр бар, фиолетовый сыя гүл болот, фиолетовый цветте болот. 8 түрдүү фиолетовый сыя гүл бар. Кыргызстандын 7 областында 9 түрдүү розовый гүл бар. Кыргызстандын 7 областында 10 түрдүү оранжевый гүлдөр бар деп байланыштырып койсок болот. Эми кетти. Эми эстеп кала алдыңарбы? Эми эстеп кала алдыңарбы? Давайте. Эми моолорду 1 плюс 1ди 2 деп эсептебейбиз. Биз биринчи класс эмеспиз, цветтерин айтабыз. Так, баштадык. Кубаныч, канча болот? 2. Кызыл. Кызыл 2. Кара. Экинчи Байел. Кайсы цвет? Бул 1 менен 2-ни кошсо? Жок. 1 менен 2-ни кошсо канча болот? 3 болот. 3 кайсы цвет эле? Кызыл эчке. Кызыл. Так, Ариет, кайсы цвет болот? Жашыл. Молодец. Так, Ихсан, 5 кайсы цвет эле? Көк. Көк, сонун. Так, 6 кайсы цвет эле, Асема? Сары.
жети кайсы свет эле да бизде кимдер бар? Азыр. Кимдин аты аталбай калды? 2, 4, 5 экенбиз. 5 аламады отурасыз. Хорошо. Жети кайсы свет эле? Кайра кетти Кубаныч. 7 М. коричневый. Молодец. 8 кайсы свет эле? Байел. Фиолетовый. 9 кайсы свет эле? Ариет. Оранжевый. 10 кайсы свет эле? Жеке 9 белоснежный. 9 кайсы свет эле? 9 розовый, 9 розовый, 10 оранжевый. оранжевый. Сонун. Ахмет, секин сүйлө. Демек, силер бир нерсеге окшотуп ассоциация кылганда бүт баарын оңой таап кеттиңер. Демек, бул техника силерге кайсы учурда жардам берет? Ойлонуп көргүлөчү, ушул техниканы кайсы учурда колдонсоңор болот? Буну телефон номерлерди жаттап калганда колдонсоңор болот, словарларды жаттап калганда колдонсоңор болот, же болбосо ушинтип не только ушундай. Бул бир нерсеге байланыштырганды, например, мен мынтип айтат элем да. Elephant pil деп баягы англис тилинде словар жаттаганымда, пил, elephant дегенде эл, адамдар, элдер афан деп качып атат экен деп жаттаганмда. Бири-бирине мындай алганда совсем эле байланышпайт. Ошентип оңоюраак жаттаганмын. Эл, афан деп афан деген бир кандайдыр бир мультфильм көргөм да, ошондо бир адамдын аты болчу. Ахмет. Үйгө кирип көр. Бар үйгө кирип көр. Болбосо звугун пасайт. Пасайт звугун. Ошентип жаттаганмын. Анан дагы кандай кылганмын? Ошо словарларды, английский тилдеги словарды только ошентип бири-бириге байланыштыргам да. Демек, элдер пил келатканда афан деп кыйкырган, монкей деген маймыл дегенди дагы ошентип бир нерсеге байланыштырып жасагам да. Меники маймыл баягы илгери Советтер Союзу мезгилдеги кыскасы азыр деле ошентип окутат го, адам маймылдан пайда болгон дегендечи. Монкей, меники дегенге окшош, мен маймыл дегендей кылып, эптеп ушундай кылып, кандайдыр бир байланышпаса дагы сөздөрдү оңой кылып жаттаганга жардам берет. Андан кийин дагы географияда мисалы үчүн мамлекеттердин аттарын жаттаганда, жерлердин аттарын эстеп калганда кантип неме кылсаңар болот? Мисалы, Кытай деген мамлекетти өтүп атасыңар, же болбосо Монголия деген мамлекетти өтүп атканда, монгол дегенде мен Чыңгыз ханды эстейт элем. Бул монгол Чыңгыз хандан чыккан. Жосом Кытай дегенде Манасты эстейт элем. Анан же болбосом дагы бир мисалы үчүн Индия дегенде индийский кинолорду эстеп, анан кийин ошону Индия деген мамлекеттин мисалы үчүн калкы, салты, колдонгон дини, адамдары, ичиндеги баягы жерлери, погодалары дегенде сабактан окуп барасың, же болбосо тарыхтан, же географиядан ошондо кандай кылып эстеш аракет кылат элем. Мен өзүмдү Индияда жүргөндө элестетет элем. Мен Индияда жүрөт экенмин да. Адамдар Буддага сыйынышат экен, уйду алдымдан адамдар уйду сыйынып атат, уйду жакшы көрүшүп атат, алдымдан бири анан эле карасам мусулмандары чыгып калды. Анан күн аябай ысык экен, ысып кеттим, тердеп кеттим деп, өзүмдү как будто Индияда жүргөндөй саякаттап, же болбосо Индияда баягы конок баргандай, же болбосо ошондой образдуу, ошонун ичине, окуянын ичине өзүңдү кошуп алып, кирип алып элестеткенде жакшы элестете алат экенсиң, жакшы эстеп каласың. Ошентип сабак окуп көргүлө эле, эч качан унутпайсыңар. Мисалы үчүн ошол эле Америка деген теманы өтүп атканда, Америкада өзүңдү жүргөндө элестетет. Мисалы үчүн анын штаттары дегенде, мен Америка барганда штаттарын билишим керек да, климатын билишим керек, экономикасын билишим керек, салтын билишим керек, адамдарын билишим керек, деп ошентип Америкада өзүңдү путешествие кылып саякаттап жүргөндөй элестетсеңер жакшы жардам берет. Бул жөн эле ошол, бул мени башка бир нерсеге окшотуп, ассоциациялап, эстеп калууга жардам берген көнүгүү болду. Мисалы, адабияттан кантип эстейбиз? Адабиятта мисалы Чыңгыз Айтматов дегенде, мен окуучуларга мындай кылып айтам да.
Чыңгыз Айтматов таластык экенин билдиргенде, эми Бишкекте ошондой да. Таластык окуучулар кимдер дейм? Кол көтөрүлө дегенде таластык окуучулар колдорун көтөрүшөт. Демек, сенин чоң атаң Чыңгыз Айтматов деп коем. Тоголок молдо дегенде өткөнүбүздө. Тоголок молдо кайсы жерден? Нарындан, Нарындыктар кол көтөрөбүз дегенде мени көрсөт. Сенин чоң атаң ким экен? Тоголок молдо деп ошентип эстеп калышат. Андан кийин кайрадан дагы мисалы үчүн баардык жазуучуларды өтүп атабыз. Алык Осмонов кайсы жерде төрөлгөн дегенде таппай калышат дагы анан. Класста эсептейт, мисалы үчүн Кубаныч, Кубаныч чүйдүк, деп туруп анан Кубанычтын чоң атасы, деп туруп ошентип эмне кылышат? Алык Осмонов Чүй областында да төрөлгөн деп өздөрүнө өздөрү байланыштырып коюшат. Демек, любой эле сабакты өзүңөргө словарь жаттайсыңарбы, география окуйсуңарбы, тарых окуйсуңарбы, адабият окуйсуңарбы, бир нерсеге окшотуп байланыштырып койгула. Ал байланыш окшобосо деле, нифтем эле байланышса дагы, кызыктай эле калатты эмне болсо дагы боло берет. Силердин мээңер ошого ишенсе болду. Так, окшотуп, ассоциациялап, эстеп калуу жөнүндө түшүндүңөрбү? Түшүнсөңөр плюс бергиле, суроо болсо суроо бергиле, каршы болсоңор каршы пикириңерди бергиле. Жакшы, сонун рахмат. Так, эми кайра дагы сабакты улайбыз, Мына, бул жерде алмурутты көрүп турабыз, Бунун цветтерин айтабыз. Так, бирден сурай беребиз, Муну көк деп эсептей берели. Кубаныч, кайсы цвет болчу? Кайсы цифра болчу? 5. Булчу? 4. 4. Молодец. Асема? 6. Сары 6. Бул? Фиолетовый 8. Молодец. Айел? 3. Kızıl. Бул? 10. Молодец. Так, Ихсан? 9. 9. Сонун, азаматсың. Демек, мээңер сонун иштейби экен? Мээңер сонун иштейби экен? Мына жооптору. Бүт баарын топтор айттыңар. Демек, мээңер сонун иштейт. Болгондо биз мээбизди машыктырбайбыз. Өткөнгү сабактагыдай мээлерди кандай кылабыз? Ар кандай разминкалар менен машыктырабыз. Жана оңой эстеп калууга разминка кылабыз. Анан телефондорду эмне кылабыз экенбиз? Контенттерди азайтабыз. Так, эми кайрадан да бул көнүгүү менен иштейбиз. Мен жана кимден сурабай калдым? Менден. Ариет, бул кайсы цвет? Кайсы сан? 7. Молодец. Булчу? Ариет? 6. Так. Булчу? Ал Кыргызстанда сыягүлдүн канча түрү бар эле? 8. Молодец. 8 түрү бар, Так, Байел? Bu 5. Бул 5. Бул? Bu 9. 9. Сонун. Эми жоопторуңарды текшерип көргүлө. Баардыгыңардын жообуңар туптура болду. Эми кеттик кайра. Кубаныч? 6. Бул сары деп эсептедим, жашыл деп эсептейликчи. Жашыл кайсы сан? 4. 4. Бул? 3. Молодец. Бул? Фиолетовый деп эсептей берели. 8. Молодец. Асема? 5. 5. Буту? Оранжевый. Оранжевый 10. Бул сумкасы дейлик, көк деп берели. 5. Сонун.
Көрдүңөрбү? Аябагандай оңой болуп калды. Демек биз мээбиз менен кантип иштегенди гана бир аз билбейт экенбиз. Мээ менен кантип иштеген. Демек цифраларды дагы ушундай кылып эстеп калсаңар оңой болот. Бул эштижап, Ахмет, эштижап. Бул мен примерно эле айтып койдум. Силер каалагандай, өзүңөр каалагандай кылып фантазияңар менен элестете бергиле. Креативдүү ойлонуу, фантазиялуу ойлонуу деген дагы ушуга окшош. Бул жолду эле бирде стрелкадан башка эмнеге окшотсок болот? Крючокко. Чоко, азаматсың. Же болбосо дагы найзанын жебесин окшотсок болот дагы. Иш жокпойчу вакыт. Желеке. Жебеге окшотсок болот да. Экини дагы кайсыга окшотсок болот? Акууга. Аккуга окшотсок болот. Дагы башка? Экиге. Экини аккудан башка дагы эмнеге окшотсок болот? Аккудан башка. Экини аккудан башка дагы эмнеге окшото аласыңар? Сөл жылаңа. Кандайга? Сөл жылаңа. Сөл жылаңга. Сонун. Жакшы. Үчтүчү? Үчтү. Мурутка. Бул өзү мурутка окшоп турат. Дагы башка эмнеге окшотсоңор болот? Аягына баягындай шиш такага да койсо неме болуп калат. Шиш баягындай туфли болуп калат. Шиш такага. Жакшы. Туура төрттүчү. Бат иштей берелик. Төрттү эмнеге окшотсоңор болот? Отургуч. Отургучка. Аябай сонун айттың Азама, неме Асема. Сонун айттың Асема. Бештичи дагы. Бешти. Айга. Ары? Ай. Айгабы? Айга. Хорошо, айга да окшотсок болот экен. Алтыны? Алтыны? Тогуздун тетресине. Тетрисине. Жетини? Англисче L. Туура. Молодец. Сегизди? Бантикке. Бантикке. Бесконечный символ окшотсок болот, э? Тогузду? Онду? Он дедим го, нолду. Аябай көп, онду окшотуу. Шакекке окшотсок болот. Баллонго, шакекке окшотсок болот, Вот. Демек ушундай. Бул көнүгүүнүн кандай жардамы бар? Эмнелерге колдонсок болот? Цифрларды ушинтип бир нерсеге окшотуп алууда. Жаттап калыш үчүн. Жаттап калыш үчүн. Телефон номерлерди эстеп калганга, тарыхый даталарды эстеп калганга, аянттарды эстеп калганга, дагы эмнелерди эстеп калганга, ошоларды колдонсок болот. Мисалы мен подъездердин кодун аябай унутуп калат элем. Ушу подъездердин кодун ушул техниканын жардамы менен эстеп баштадым да. Эгерде мектепте болгонумда ушуну мурда үйрөнгөнүмдө мектепте да колдонсом керек эле. Англисче словарды жаттаганда колдонгонмун, бирок ушу цифраны колдонушту билбейт элем. Цифрадан аябай унутуп кала берем да. Мисалы үчүн, кандай десем, ысык көлдүн аянты
27.032 дей туралы делик, мисалы үчүн. Ысык көлдүн аянты 17 километр 47 метр дейлик, ошону кантип ошо эстеп калсак болот. Например, 1 жана 7, 1 жана 7 стрелкага ороо коргону келе жатат, стрелкага ороо коргону келе жатат. Анан лопата менен бубликтер жерде жатат. Демек, ысык көлдө чөп бар экен, ысык көлдө жебе бар экен, жана бубликтер сатылат экен, ысык көлдө бубликтер сатылат экен. Демек, ысык көлдүн аянты 1, 7, 4, 1000 деп ушкса, ысык көлгө кандай болбосун байланыштырып эстеп калсаңар болот. Мен азыр оюмда чачырап кетти. Например, ысык көлдүн аянты 17.040 метр дейли. Ошол жебеге неме деп койду элем ону. Жебеге чалгы баратат, жебеге чалгы баратат жана лопата менен. Ысык көлдө аябагандай жебелер көп, себеби мергенчилер балык тутушат, тиги не куштарга аңчылык кылышат деп, ысык көлдө аябагандай жебе көп, жана ысык көлдө чөп көп, чалгы менен орушат. Анан туристтер келип, лопата менен аябагандай көп бубликтерди казып алышат, же болбосо аябагандай ысык көлгө күрөктөп акчалар, бубликтер, бирдемкелер, байлыктар, мынаны тыйындар десеге, тыйындар түшөт туристтердин айынан деп, каалаганыңардай, фантазияңардай эстеп калсаңар, ошондо эч качан унутпайсыңар, таптакыр унутпайсыңар. Гарантия. Мисалы үчүн, белгилүү эле бир аянттарды эстеп калганда, Кыргызстандын аянтын эстеп калганда, ысык көлдүн аянтын эстеп калганда, же болбосо ушул сыяктуу өзүңөргө керектүү болгон важный даталарды эстеп калганга жардам берет. Так, эми ушуну биз ушундай кылып эстеп калдык да, мисалы, ошону машыктырган бир көнүгүү менен иштеп көрөлүк, анда кеттик, давайте. 98'ди эмнеге окшоттуң? Асема, сенен сурап көрөйүнчү кайра. Асема, 98'ди эмнеге окшото аласың? 8'ди бантик дегем, 9'ду билбейм. 9'ду билбейсиң. Давайте бир нерсе окшотуп көрчү. Мен муну үйлөнгөн шар жиби менен учуп бараткан шарга окшотуп коймун. 87'ни эмнеге окшотосуң, Асема? Бесконечность и урок. Молодец, жакшы. Кубаныч, 65'ти? Кубаныч, барсыңбы? Ооба. 65'ти эмнеге окшоттуң? Так. Байел, 65'ти эмнеге окшотасың? Айта бер, анда айта бер, Кубаныч. 5'ти 6'га 6. Кубаныч, сен бир аз түшүнбөй атат окшойсуң, сен карап тур, бул так точносы жок, каалагандай фантазияңды окшото бер. Бул биз машыгып атабыз, мээбизди бирдемкеге окшотуп эстеп калганга машыктырып атабыз. Байел, сен 65'ти эмнеге окшотосуң? Замокту кичинекей урок менен ачайын деп атканда. Прям сонун көрдүңбү? Замокту, баягы күлүчтүн замогун кичинекей урок менен күлүчүн баласын жогото берди да, ачкычын. Ошо менен чукулап ачатканга окшоттум дейт. Аябагандай идеалдуу. Байел, сонун 54'тү эмнеге окшотосуң? Байел. Неме ошо орох менен столду сындырып атканды, или бесип атканды, же түздөп атканды.
аябай сонун. Орох менен столду же сындырып атат, же оңдоп түзүп атат, вообще сонун идеяны. 43'тү. Ихсан, сен 43'тү эмнеге окшотосуң? 4 oturuş, 3'tü. 4 отургучтун буттарында муруттары бар деп кое берсең, боло берет. 4 отургучтун буттарында муруту бар. Же болбосо отургучтун жөлөңгүчүндө муруту бар экен да, эркек отургуч экен да деп койсоң да боло берет, Aa, Так, Ихсан, кайра эле 32-ни эмнеге окшотосуң? Murdu var Akku'ga. Муруту бар эркек аккуу экен, Аябай сонун. Так, бизде дагы кимиз калып кетти? Мен. Кубаныч, анан Ихсан бар экен, Же Ихсандан сурадымбы? Кубаныч, 21-ди эмнеге окшотосуң? Асмандагы аккуга. Бир стрелкага, экини аккуга. Же болбосо аккууга жебе сайылып атат, баягы браконьер деп коет, туура мергенчилер, баягы туура эмес баягындай немелер, табиятка зыян келтиргендер. Аккууга стрелканы атып атат деп койсок болот, жааны атып атат, жебени атып атат, аккуу өлөт депчи. 19-ду эмнеге окшотосуң, Кубаныч? 19'tu. Birdi стрелкага, 9'tu. 9'ду? Шарга. Асманда шар. Шарга, Демек, стрелка неме баягы жебе бар го, атканда жебеге шар үйлөнүп учуп кетет деп айтсак да болот, Жебе фу этип атканда учат го жанагы жааны. Ошондо шар да кошуп учуп атат деп эстеп калсак болот. Зум өчүп калса кайра байланышабыз, Зум өчүп калса, дагы сөздөрдү эмнеге окшотуп эстеп калганга машыккан техникабыз бар. Так, эми мунуну эстеп көргүлөчү. Чет тилдерин үйрөнүүдө, сөздөрдү бир нерсеге эстеп калууда, байланыштырууда дагы машыктырган техника. Могу сөздөрдү карагыла, андан кийин канчасын эстеп кала аласыңар байланышабыз, Диван маймыл, телевизор арстан, вешалка жираф, стол кирпи, отургуч тыйынчычкан, эшик түлкү, терезе коён, муздаткыч бегемот, шифоньер леопард, раковина балык. Канча сөздү эстеп кала алдыңар? 5 минут тургуладагынан карап көрүп, бир сыйра окуп туруп, колуңар менен санап көргүлө. Канча сөздү эстеп кала алдыңар?